Санариптештердин алкагында иш ыргагын жеңилдетип, ачык айкындуулукту теңдеген шарттар сот тармагына да ийгиликтүү ишке ашырылууда. Маселен, Талас шаардык сотунда 20 чукул адис иштейт. Алардын бири Турар Жолдугулов улук катчы кызматын аркалайт. Анын айтымында автоматташтырылган маалыматтык тутум менен иштөө мурунку баш айландырган кагаз убаракерчилигинен арылыпты. Мурда бул автоматташтырылган маалымат системасы бизде жок болчу. Мурун биз буну кол түрүндө бөлчүк. Андан кийин төрагабыз кимге бөлсө ошого бөлүнчү. Ал эми азыр болсо буну каттайбыз биз. Буну автоматически компьютер өзү бөлөт. Башкача айтканда, жүктөмү сот коэффициенттик жүктөмү соттордун. Ошонун негизинде кимдин коэффициенти көп болсо, ошого иш бөлүнбөйт, кимдин коэффициенти аз болсо, ошого иш өзү автоматически бул жактан өзү жөнгө салынып бөлүнүп турат. Ошондой эле сот отурумдарында ачык айкындуулукту камсыздоо үчүн процессти аудио-видео фиксация кылып, аны жалпы архивдик базага сактоо иши да колго алынган. Бул иш соттук отурумга тиешеси бар жарандар үчүн кийинки териштирүүлөргө да жардам берет. Учурда шаардык соттун отурум залында мындай жабдыктар орнотулуп, иш жүзүндө алгылыктуу жардам көрсөтүүдө. Компьютердик техникалар, аудио-видео фиксация жүргүзүү, камералары, мониторлор, процессорлор, заманбап компьютерлер бүт коюлуп жүргүзүлүп атат. Биринчи, экинчи этабы аяктады. Акыркы ушул Кудай буюрса адистер келип, биздин адистерди окутуп, анан иш жүзүнө толук кандуу киришет. Санариптештеринин мындай аракети облустагы бардык сот тармактарында да жүрүп жатат. Пандемия болуп бизде көп жарандар келе албай калды. Ошондой эле соттолуучуларды да сот залына алып келген кооптуулугуна байланыштуу бизде видео жазуу жүргүзгөндөн тышкары видео менен, мынакей аудио видео менен сурак жүргүзүп азыркы кезде кеңири колдонуп баштадык.